Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалбар шаарынын тургундары жана меймандары. Кадырлеттүү жарандар каналына, YouTube каналына көрүүчүлөрү, подписчиктери, хейтерлери. Мына кичинекей нерсе, бирок ушундай кичинекей нерселерден чоң нерсе пайда болот да. Мисалы, могу көңүл буруп коелу. Могу пешеходный переход да. Могу мектеп, экинчи мектеп. Номер 2 мектеби Жалалбаттагы. Бул жерде мектептерди астыда кандайдыр жанагы дайыма азыркы мыйзам боюнча ар бир мектепте жанында мындай переход коюлат. Вызывной светофор, мындай кнопкасын бассак машиналарга кызыл күйүп, биз көрүп тургандай, пешеходко жашыл күйөт. Ого карабай мындай машиналар өтө берет. Мындай кызылга карабайчы бул. Ну, пешеходныйдан өткөндөн кийин мындай пешеходныйда машиналар турат биринчиден. Өтүп бүткөндөн кийин кайсы жак келдик. Эми азыр бул жерде кар жаап турат. Өзү на самом деле бул жер газон да. Газон. Бул жерде бул жакка дагы жол жок. Пешеходный бул жакка дагы жол жок да. Өзүңөр көрүп тургандай. Только машиналар это парковка болот. Мына келип бул дагы эле мындай кылып коюп алып, азыр эми чыгып кетип атат. Ошол ушундай пешеходный переходдорду, жолдорду проектировать кылгандарга кайрылгым келет да. Эми кылсаңар до конца кылбайсыңар. Бул жаш балдар бул жерде мектепте окугандар бул жака чуркайт, паркка өтөбүз деп, же бул дальше дорожка кылып бергиле, дорожка. Болбосо бул жакта деле бир тротуар салып койсоңор жакшы болот эле. Себеби бул жакта тротуар аттуу нерсе жок. Мына Демир банктан эле башталат нар жака тротуар, а бул парктын жамбашында жок. Мына машиналар стоянка кылып туруп алат. Баса албайсың. Рахмат көңүл бурганыңар үчүн.